Кризисте жаралган мүмкүнчүлүктөр кайсыл тармакка инвестиция салуу керек? Бул суроолорубузга экономика илимдеринин доктору Кубан Чороев жооп берет. Кубан мырза, кризис маалында көп мүмкүнчүлүктөр жаралат дейт. Анан ушул пандемиянын маалында кандай бизнестин түрлөрү өнүктү, жаңы кандай багыттар ачылды? Эми маселе мындайда бир принцип бар да, бизнес эч качан токтобош керек деген. Орусча айтканда жанагы промедление смерти подобно дегендей, бизнес эч качан токтобош керек. Анан бүгүнкү күндө пандемия албетте ушул чектөөлөр менен кошо жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылып атат. Эмне себептен дегенде, адамзатты биздин муктаждыктар токтоп калбайт да. Ошол себептен ар кайсы кырдаалда бизнес ошого даяр болуш керек да, маселен. Анан бүгүнкү күндө бизге кандай чоң мындай чакырыктар болуп атат. Чакырыктар бизде үйгө жеткирип берүү, онлайн сатып алуулар. Мына ошондой ар бир бизнес ушул онлайнга өтүш керек. Бул бизге жаңы чакырык болуп атат да. Ошону менен бирге эле биз эгерде көптөгөн бизнестер онлайн системага өтө турган болсо, анда биз тышкы рыноктарга дагы интернет деген эми бүт дүйнө жүзү да. Тышкы рыноктарга чыгууга дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болот да. Ошондуктан биз бүгүн бизнести токтотпошубуз керек. Эгерде кимде ким ушул кырдаалда мен азыр пандемия бүтсүн, анан кийин ишин баштайм дегендер болсо, алар албетте утулушта болот да. Утулушта болот. Кубан мырза, азыркы учурда экономикабыздын абалы жакшы эмес, өзүңүз билгендей. Бирок ушундай учурда дагы баягы бизнесин өнүктүрүп, акчаларын туура багытка жумшап аткан жарандарыбыз да жок эмес да. Ошол кайсыл секторлорго көп акчалар салына баштады? Маселен мындайда, азыр инвестиция деген ушундай маалдарда өтө басаңдап калат. Элдердин келечекке болгон ишеничи дагы басаңдап калат да. Мына ушул маалда албетте ушундай кырдаалдарда инвестиция жасагандар албетте утушта болуп кетет. Бул мүмкүнчүлүк болуп атат да. Анан бүгүнкү күнү инвестицияларды эми багы биз айтабыз да, макал бар да, акча эч качан уктабайт дегенчи, деньги не спят дейт. Ошондуктан ушундай кырдаалдарда кээ бир секторлор инвестиция кылса ал утат да. Маселен, азыр дүйнөдө белгилүү Zoom деген конференция уюштурган программа бар. Но ошону бир профессор жөн эле өзү биринчи өзүнө жасаган да. Бүгүн болсо ошол Zoom'дун капитализациясы 3 миллиард долларга көтөрүлүп кетти да. Бул жөнөкөй эле офисте жасалган программа. 3 миллиард долларлык капитализация болуп калды да. Ошондой эле ушундай кырдаалда жасалган нерселер албетте бир чоң жетишкендиктерге алып барышы мүмкүн да. Эгерде ушул кырдаалга багы ылайыкталган продукцияны жасаса, услугаларды, кызматтарды жасаган болсо, албетте бул чоң талаптарга алып келет да. Сиз өзүңүз инвестиция тармагында дагы сабактар берип келатасыз. Анан ушу элибиздин финансылык сабаттуулугу канчалык деңгээлде? Бизде Кыргызстанда албетте мектепте бизде финансылык сабаттуулук жөнүндө сабактарды өтпөйт да. Бизде элибиз ар бир үй бүлө финансылык сабаттуу боло турган болсо, ар бир үй бүлө
ошол чыгашалары менен кирешелерин эсептей ала билген болсо, ар бир үй бүлө жок дегенде мындай мыйзам бар, бир 10% кирешесин сактай биле турган болсо, жана ошол кирешесин инвестиция кыла турган болсо, анда жалпы мамлекеттин мындайча айтканда финансылык сабаттуулугу көйдө көтөрүлөт да, жалпы мамлекеттин эли мындай турмушун оңгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошондуктан мен ойлойм, бул финансылык сабаттуулук сабагын биз балдардан баштап ошо бардык тармактарда элге, чоң кишилерге чейин үйрөтүшүбүз керек бүгүнкү күндө. Анткени бул өтө маанилүү суроо да. Үй бүлөлөр жөнөкөй эле пландаштырууну, өзүнүн бюджетин пландаштырууну канча ошол бүгүнкү күндө мисалы пандемия учурунда бардыгынын эсине келди да. Анткени себеби көрсө жок дегенде бир 2-3 айлык запасым болуш керек экен. Ушундай кыйын кырдаалдарга менин финансылык запастарым болбосо, үй бүлөм кыйналып калышы мүмкүн экен. Ошондуктан мен ушундай учурларга финансылык сабаттуу болуп, акча чогултуп коюшум керек экен деген ойго келип атат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул дагы чоң сабак болду депчи. Азыркы кырдаалдан Кыргыз өкмөтү кандай сабак алды? Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө элге борбордук банктар кандай жардам бергенин көрдүк. Мисалга айтканда, Американын федералдык системасы ар бир жаранга $1400 жөн эле счетторуна которуп койду. Ушул пандемия убагында жашоо турмушуна кандайдыр бир жеңилдиктер болсун деп. Кайсы мамлекетте? Бул Америкада. Ошондой эле Европанын көп мамлекеттеринде, ошол эле Германияда €1000 ар бир жарандарына ушундай которуп койду да өкмөтүчү. Ал эми Кыргызстан андай жардам элге көрсөтө алган жок. Ушу пандемия убагындачы. Ошондуктан биз ойлонушубуз керек да, эмне үчүн ал мамлекеттерде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, а биздин Кыргызстанда андай мүмкүнчүлүк жок. Себеби биз азыр ойлонушубуз керек ушул финансылык системабызды реформа кылууга, аны кубаттуу кылууга. Демек биздин акча системабыз экономиканы каржылаганга эч кандай функционалдык мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошондуктан биз ушундай башкача ойлонуп реформаларга, мындай стандарттуу эмес нерселерди жасаганга үйрөнүшүбүз керек экендигин, ушундай кырдаалдарга өкмөт системабыз даяр эместигин көрсөтүп койду да. Банк системасы тууралуу айтып калдыңыз. Эми ушул Кыргызстандын банк системасы жакынкы келечекте кандай өзгөрөт? Жакшы жакабы же жаман жакабы? Мен жаңы эле айтып кеткен себебим, ушул Кыргызстандын банк системасын, ушул банк системасынын түзүмүнүн башында турган улуттук банк жаңы инструменттерди табуу керек болчу да. Анткени себеби биз бүгүн ишкерлерди 3 ай төлөбөсөң болот, бирок 3 айдан кийин төлөө деп аларга жүктү мойнуна илип койдук. Бардык банк системасында рисктин баарын ишкерлерге, кредит алгандардын мойнуна илип койдук да. Бирок ошол эле убакта банк системасы, ошонун башында турган улуттук банк эч кандай чоң жеңилдиктерди берген жок да. Жардамды мындай эле коёк, жок дегенде бир жеңилдиктерди ушул 3 айга кантип улуттук банк компенсация кылса болмок. Ошондуктан бул акча системасын реформалоо биздин
акча системасын кубаттуу кылуу, биздин акча системасы кантип улуттук банк экономикага жардам бере алат, мына ошол жөнүндө биз бүгүнкү күндө чоң ойлонушубуз керек да. Эгерде биз ушул мындай стандарттуу эмес баягы дүйнөлүк практикада болгон нерселерди жазабасак финансылык системабызда, анда банк системасы дагы чоң кризиске кабылып калышы мүмкүн. Толугу менен. Анткени банктагы акчалар, кредиттер, депозиттердин эсебинен берилген да. Элдин акчасы элге эле берилген, ортодон банк пайда көрүп атат да. Маселен. А бирок кайра бериш керек да. Ким бирөө депозитке салса, тиги кредит алган киши бермейинче ал депозит. Эгер банктарга ишеним жок болсо, анда эл эмне кылыш керек? Эми албетте кыргыз эли эми көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп келген эл. Биз көчмөн традицияларда жүргөнбүз. Чыдамкай элбиз. Бардыгына чыдай алат да, мындайча айтканда. Бирок ошол эле убакта биз аларга мындай жок дегенде өкмөт моралдык жактан дагы мындай колдоо көрсөтүп, анан бизде болсо чоң экономикалык программаларды, экономиканы финансылык жактан камсыздоо программаларын ишке ашырышыбыз керек да. Эми ал үчүн биз бул акча системабызды, банк системабызды реформага барышыбыз керек. Бүгүнкү тутумда турган система менен биз элге жардам бере албайбыз. Биз системдик өзгөрүүлөргө барышыбыз керек да, бирок ал үчүн биздин финансылык системанын башына, мындайча айтканда, стандарттуу эмес ойлонгон, башкача ойлонгон менеджерлер келиш керек да. Учурда криптовалюта деп коебуз, электрондук акча деп коебуз, ошолор өнүгүп бараткан чагыда Кыргызстанда криптовалютанын келечеги кандай болот? Ушул тууралуу ой пикир бөлүшүп кетсеңиз. Маселен, криптовалюта бул азыркы бүгүнкү акча системасына бир аз альтернатива да. Эмне жагынан? Эмне үчүн криптовалюта бул кандайдыр бир деңгээлде альтернатива болуп атат? Анткени себеби криптовалютадан мен сизге акча которсом, мен бирөөгө акча которсом, ал акча которгондун санындагы ким кимге канча которгондагы белгисиз болот да. Мисалы, банк системасында сиз паспортуңуз менен бирөөгө акча которсоңуз, ал бардык финансылык чалгындоо кызматтарына, бардык банк кызматтарына белгилүү болот. Мындай системада бул анонимдүү да. Сиз бүгүн туруп Америкада болобу, Японияда болобу, кишиге акча которсоңор болот да. Ошондуктан бул мындай баалуулугу ошондо да. Бул системадагы параллелдүү өзүнчө өнүгүп келе жатат бүгүнкү күндө. Бул неме дүйнө жүзүндө мындай болуп атат да, бардыгы ачык жүрүп атат да. Бардыгы ачык жүрүп атат. Анан мамлекет ар бир жаранды контролдоого аракет кылып атат. Ошол эле убакта бул нерсе ар бир жаранга жакпай жатат. Мен көрсөткүм келбейт, кимге канча которуп атканын, эмне үчүн мени мамлекет контролдош керек деген эме деп атат. Ошол контролдон чыгуу үчүн жаранга альтернатива болуп атат. Бул криптовалютада маселен. Ошондуктан албетте мунун доору дагы келе атат. Албетте мен ойлойм жакынкы бир 5 жылда, 10 жылда өтө чоң бир өзгөрүүлөр болот да бул криптовалюта рыногунда да. Жакынкы арада турак жайга кыймылсыз мүлккө болгон баа төмөндөшү мүмкүнбү? Мен ойлойм бул пандемия убактылуу көрүнүш катары кээ бир транзакцияларды деп коебуз, келишимдерди мындай 1 айга, 2 айга, 3 айга, эми көп болсо бир жарым жыл, 1 жылга чейин жылдырышы мүмкүн. А бирок биздин
элдин турак жайга болгон мындайча айтканда муктаждыгы ал өсүп атат да тескерисинче. Ошондуктан канчалык деңгээлде рынокко таасир бербесин, бул турак жай рыногунда азыр өсүү болот да. Анткени себеби Кыргызстанда эми бир Кыргызстан бир 70% эли турак жайга муктаж. Бул маселе али чечиле элек. Бул дагы эң чоң бүгүнкү күндө эң чоң социалдык маселелердин бири болуп турат да. Бизде эки эле проблема бар, эң чоң. Бул жумушсуздук жана турак жай. Бул эки эң чоң социалдык маселе. Башка проблемаларды чечсе болот, ыңгайлаштырып. Бирок ушул проблемаларды мамлекет өтө чоң өзүнүн көзөмөлүнө алуу керек да. Кыймылсыз мүлк бул дүйнөдө эң мындайча айтканда эң жакшы капиталдардын бири болот да. Маселен, бул акча сактоонун дагы жакшы капитал болуп эсептелет. Маселен, менин бир таанышым бар да, Германияда үй алган, ипотекага үй алган. Убагында ошол үйдүн баасы бир 300 миң евро болгон да. 7 жыл өттү аралыкта. 7 жыл өттү. 7 жылдан кийин ал үйдүн баасы 1 миллион евро болуп калды да. Карасаңыздар, кандай бул мындай өтө өнүккөн Германияда ушундай чоң темп менен турак жайга болгон баанын өсүп аткан. Кыргызстанда дагы 30 миллион квадрат метр дефицит бар турак жайга. Ошондуктан турак жайдын баасынын өсүшүнүн потенциалы өтө чоң. Бирок ошол эле маалда элдин кирешелерине салыштырмалуу сатып алуу жөндөмдүүлүгү өтө төмөн болуп атат да. Ошондуктан биз бул эки рынокты чогуу чечишибиз керек да. Элге биринчиден жакшы жумуш орундары менен камсыз кылышыбыз керек. Экономиканын өсүшүн камсыз кылсак, анда албетте турак жай комплекси дагы көбүрөөк үйлөр салынганга мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек да. Эми элестетсеңер, 30 миллион квадрат метр турак жай салышыбыз керек дефицитти жабыш үчүн. Бул деген бир Бишкектен дагы 2 салышыбыз керек деген да маселе. Мына ушундай чоң. Бишкекте эле негизи спрос. Эми маселе мындайда, Кыргызстанда бардык өнүккөн өлкөлөрдө өнүгүү бул айылдардан шаарды көздөй миграциядан башталат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө тетиги Кыргызстандын тетиги алыскы айылына барып сурасаңар, силер турак жайды каяктан алат элеңер деп, бир 90% айтмакта Бишкектен, Оштон, Жалал Абадтан, Нарындан, шаардан, Караколдон, ошол жактан алат элек. Анткени себеби бала чакалардын бардыгы шаарга көчөт да. Ошондуктан бул шаарлар эң чоң потенциал ошо шаарларда да. Ошол себептен шаарларда турак жай кымбат. Элди турак жай менен камсыз кылууда көп көйгөйлөр бар экенин айтып кеттиңиз. Анан бул маселени кантип чечебиз? Чечүүнүн жолдору кандай? Эми биз ойлосок, ушу өнүккөн өлкөлөр кандай жолдор менен турак жай маселесин чечип атат деген суроону койсок, мен изилдеп көрсөм, Европада турак жай маселесин кооперация жолу менен чечишкен экен да. Маселен, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Голландия, анан Германия. Ушул өлкөлөрдө турак жай кооперациясы өтө мындай кеңири жайылып өнүккөн да.
Маселен, Германияны ала турган болсок, согуш бүткөндө 45-жылы Германияда дагы шаарлар кыйрап калганда. Согуш бүткөндөн кийин алар ушу кооперацияны жолуна эл чогулду дагы кооперативдерди түздү. Бүгүнкү күндө Германияда бир 2000ден ашык турак жай кооперативдери бар да. Ошолор 45-жылдан 55-жылга чейин 10 жылдын ичинде 13 миллион үй салып коюшту да, турак жай кооперативдери. Европада бүгүнкү күндө бир 30-40% Скандинавия мамлекеттеринде үйлөрдүн бир турак жай фондунун 30-40% эмеде. Турак жай кооперативдеринин колунда. Германияда 80% үйлөрдү турак жай кооперативдери салган да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул кооперацияга альтернатива жок. Биз жана 30 миллион квадрат метр үйдү банктардын жардамы менен сала албайбыз. Бүгүн карасаңар, банктар, жалпы банк системасы болгону 15 миллиард сомго кредит берди, ипотека. Бир киши 1 миллион сомдон алды деп эсептегенде эле максимум 15 миң киши ипотека алды деп айтсак болот да. Кыргызстанда бир жылда 50-60 миң жаңы үй бүлө түзүлүп атат. Ал эми биз 10-15 жылда 15 миң кишиге ипотека бергенбиз да, банк системасы. Көрүп атсыздар, бир жылда 60 миң жаңы үй бүлө, а банк системасы болгону 10 жылда 15 миң кишиге кредит берди. Демек, банк системасы бул рынокты, бул проблеманы чече албайт. Же болбосо мамлекеттик ипотека болгону 7 жыл убакыттын ичинде бир 7 миллиардка каржылады элди, болгону 4 миң кишиге кредит бере алды. 4 миң кишиге. Ал эми жыл сайын 60 миңден жаңы үй бүлө пайда болуп атса, буларды биз кайсы система менен, квартира менен камсыз кыла алабыз? Бир гана альтернатива бар. Бул турак жай кооперациясы. Эгер биз ушул системаны ордунга койсок, жана Германияда мамлекет турак жай проблемасы менен алектенбейт. Мамлекет 2000 турак жай кооперативдери бар, ошолорду гана колдойт. Ошолор 2000 кооператив мамлекетте турак жай маселесин чечет. Алар үйлөрдү курат, үйлөрдү сатып берет, мына ушул жол. Бизде да Кыргызстанда мына жаңыдан 2 жыл болду, жаңыдан биз баштап атабыз ушул системаны. Мунун масштаб чоң койсок кете берет да эмечи. Эми мен ойлойм, келечеги өтө зор деп кооперация.